Өзүңүздөр билгендей, эң ыйык дөөлөтүбүз болгон көз карандысыздыгыбызды Ордолуу Ош шаарында белгилеп, касиеттүү Сулайман тоонун астанасында эркиндиктин эң белгиси болгон ыйык туубузду бийик желбиреткен элек. Мына бүгүн ошол байыркы мезгилден азыркы күнгө чейин элибиз үчүн мамлекеттүүлүктүн улуу символу болуп келген туубузду Кочкор жергесинде көкөлөтүп олтурабыз. Бул дагы болсо эгемендигибизди даңазалап даңктоо, барктоо, кийинки муундардын дем күчүн арттыруу болуп саналат. Туубуз ар дайым бийик желбиреп турса, кыргызстандыктардын атуулдук сезими бийиктейт, ата-бабаларыбыздын астындагы милдетибизди күн сайын эскертип турат. Береги бийик желбиреп, жерибизге көрк берген кызыл туубуз менен эми кочкорлук мекендештерибиз да сыймыктанса болот. Улутка кызмат өтөгөн, даңктуу ата-бабалардын жолун улаган, кечээ жакында эле чет жерде кызыл байрагыбыз менен гимнибизди жаңырткан спортчуларыбыздын учугун улаган демдүү, күчтүү, демилгелүү жаштар арбын чыксын деп тилек кылалык. Биз кылымдарды карыткан бай тарыхыбызга жаңы көз караш менен мамиле жасай баштадык. Көп жылдар бою ар кандай белгилүү себептерден улам башкача өңүттө бурмалалуу айтылып келген тарыхыбыз, тарыхый инсандарыбызды тактап, даңктап, даңазалоого мезгил жетти.